Мээрим Жуманазарова дүйнө чемпиону болду. Кыргыз балбаны Мээрим Жуманазарова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын байгени багындырды. Ал финалда япониялык Рин Мияжини биринчи айланпада далысын килемге басып, мөөнөтүнөн мурда жеңип алды. Жуманазарова өзүнүн салмагында мелдешин тандоо турунан баштап катышты. Ал алгач кореялык Минжи Ха менен күрөшүп, анын далысын жерге тийгизүү менен таза жеңишти камсыздады. Чейрек финалда канадалык Оливия Дибакко менен кезектелди. Мекендешибиз 7-1 эсебинде атаандашын жеңип, жарым финалга көтөрүлдү. Финалга чыкчу кармашууда кыргызстандык спортчу Россиядан келген Ханум Валеевага каршы чыкты. Биринин артынан бири упай топтоп келе жатып, россиялык спортчу алдыга озуп кетти. Бирок акыркы мүнөттөрдө Жуманазарова чамданып утуп алды. Алтын үчүн күрөштө мелдешибиз япониялык Рин Мияжинин далысын жерге тийгизүү менен таза жеңишти камсыздады. Эскерте кетсек, ушул күндөрү Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Айсулуу Тыныбекова алтын, Айперим Медет кызы коло, Эрназар Рахматалиев күмүш, ал эми Алибек Осмонов коло медаль багындырды. Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына жалпы 15 балбан аттанган. Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов жана Фарид Ниязов сотко алып келинди. Бүгүн 8 октябрда Октябрь окуясында бийликти басып алууга шектелип кармалган Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов жана Фарид Ниязов сотко алып келинди. Бул тууралуу Кундуз Жолдубаева социалдык тармактагы баракчасына жазып, сүрөт жүктөдү. 1-май райондук сотуна 2020-жылдын 5-6-9 октябрдагы окуялар боюнча алдын ала угуу башталды. Сотко Курсан Асанов, Фарид Ниязов жана Жеңиш Молдохматов алып келинди. Угуу жабык өтүүдө деп жазды Жолдубаева. Бишкекте бир мектеп карантинге жабылды. Бишкекте номер 67 мектеп карантинге жабылды. Бул тууралуу окуучулардын ата-энелери билдиришти. Алардын айтымында карантин 8 октябрдан 18 октябрга чейин созулат, бирок себеби айтылган жок. Мэрия редакцияга бул маалыматты төгүндөгөн жок, бирок тастыктаган да жок. Алар мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна кайрылууну сунушташты. Так ушул ведомство тиги же бул билим берүү мекемелерин жабуу боюнча буйрук чыгарат. Бирок борбордун директору же орун басары менен байланыша алган жокпуз. Алар телефон чалууларга жооп беришкен жок.